представитель ваш. Теперь в суде все, только судом можем снова забрать. Комитет, скажи, как государственное учреждение можно приватизировать? Как? Еще как? Ну, жилое болса да, я понимаю. Качан алып шуну. Все сельское хозяйство от них зависит. А здесь Ол качанкы портрет? Бияқта бокстар, навестер, баатыр меншіктешіп кеткен да. Мында қарап келгенде бұл жерге техниканы қойғанға да болбойт. Бұл жерде тұрғанымыз қазір мыйзамыз да. Кайка коюп атасыңар техниканы? Эми техниканы азырынча ушакта эле коюлуп атат, техникалар ушул жерде эле туруп атат. Анан эгерде ээси менмин деп дабире келип чыккыласа каяка барарбыз белгисиз. Бирок эсин билесиңер да силер. Ээси эми мен келгенден бери экинчи ээси алмашып атат, эми дагы канча киши алмашып кетет ал белгисиз да. Бул эле эмес да, бул жана экинчи этажда полный менчиктешип аткан турбайбы? Экинчи этаж бул территориясы менен чогуу кеткен да. Чогуу кеткен. Шуна канча жыл болуп атат? Бул 2000 жылдары 9-жылдарга чейин менчиктешип кеткен да. Болгону жана 42 тонна соляркага залогко алышкан турбайбы экинчи? Ошо менен эмет алып, анан ал давирөөнө сатып, давирөөнө сатылып кеткен да. Коррупциялык схема менен мыйзамдаштыруу аракети менен биринен бирин өткөрүшүп. Эми жана 42 тонна солярка деген эми азыр Айыл чарба министрлиги үчүн ирунда да өзү деле чечип койсо болот экен да. Эмнеге аракет кылбай атышат? Аны өздөрү айтсын дейсизби? Туалетиңерден бери менчиктептир да? Туалет, бокс, навес. Турган бул имаратта менчиктешип кеткен. Буну убагында 2008-2009 жылдары Суу чарба департаментинин башчысы болуп турган Камчыбеков менчиктешип алган. Камчыбековдун аты Анда сырттары ремонт кылып турчу. Бул жакта бокстарыбыз, бокстарда менчиктешип кеткен. Мына жакта бокстарда жалпы жөнүндө менчиктешип кеткен да. Ошондо бизге тиешелүү могу биринчи этаж, анан жолдун жарымы дагы госрегистрдин немеси боюнча бияка өткөрүп келип калган да. Ону Камчыбеков ким аты жөнү толук? Камчыбеков Равшан. Ал качан кетти эле кызматтан? 2010 жылы. Ал кандай? Мыйзамдуу жол менен менчиктеп алды эле, кандай? Жо буну деле коррупциялык жол менен бул 2009 жылы Бистин балансадан Аламидин балансына өткөрүп, Аламидин суу чарбасынын балансасына. Анан Аламидин суу чарбасынын балансасынан кайра менчиктештирип алган да. Ал киши барбы өзү? Ал киши бар. Соттошу болду беле, болгон эмеспи? Ал менен деле соттошу болуп, жогорку сотко чейин барып, ошо менен. Жогорку сотко чейин утуп алган дагы. Ошойдон алып калган. Көрүп турган могу бокстарда ушулардын карамагына өтүп кеткен. Могу бактын астындагы бокстарда ошолордуку да. Мунун общий территориясы аябай чоң экен да. 5 гектар болот го, а? 3 болот го.